Уставка болуп атат 9 майга карата баягы көргөзмө болуп элдерди баягы азыр элдин баары кызыгып калды Арашангачы. Арашан өткөрөлү, Арашан көргөзмөсүн өткөрдүк. Уставка болду, жеңүүчүлөр болду, жакшы элдерде өз иш бар. Оңолуп калыптыр баягы көбү шаардан алып келип атыптыр кочкорлорду. Бияктагы тууп аткан кочкорлор эме тиги төл алып аткан козулар да бар экен, жакшы козулар. Былтыркыга караганда быйыл жакшы да. Мен чоң кочкордон бир тап келдим. 4 тиштен бир тап келдим, 2 тиштен козу кочкордон бир тап келдим. Үчөөтөн биринчи орун алды, жакшы. 4 тиш болсо 167 килограмм болду. Козу тиш болсо 122 килограмм болду. Чоң кочкор эми артап кетти, 160 бирдеме болуп калды. 20 жылдан өттү. 21 жыл болуп калды да. Азыр ушу башталганда эле жакшы койлор менен, кочкорлор менен баштаганбыз. Анан азыр жакшы эми баягы жакшы жылыш бар да аябайчы. Жакшы. Эмне дейсиз? Баягы бул көп жылдан бери айтпайм, 20 жылдан бери ушул иш менен алек болуп келатам, бирок элге ошо кочкор сатып келатканыма деле көп жыл болду. Көп эле киши кочкор алып атат. Анча мынча болсо да жумалдын койлору оңолуп атат да. Дагы алам дегендер көп, жылга алышат. Андай деле кымбат эмес, арзан эле баада берип атам, ылайыктап элечи. Элде өз иш болуп атат. Бул Арашан баккан кишиде адамдар эми Арашанда эми салмагы менен өйдө да. Мурун эски койго карагандачы. Салмактуу, эмеден тиги сатсаң баа, бир кой сатканча, 2 кой сатканча бир кой сатасың да, мындачы. Жакшы ушул быйыл эл бар эметип калышыптыр, ойгонуп калышыптыр, баары тең алабыз дегендер көп. Өз иш бар аябай жакшы. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү майрамыңыздар менен ушул 9 май майрамга ылайык бүгүн Чаек айылындагы паркта майрамга карата выставка өтүп атат. Биз дагы Жумалы районунун Кызарт айылынан келгенбиз. Ошо выставкага катышып кочкор алып келдик эле. Ошо кочкорубуз веси жашы 4 жаш, 4 тиш болду. Веси 129 килограмм болуп калды. Бийиги болсо 95,5. Ошо постоянно ушул иш-чарага катышып жүрөбүз. Ошо биз дагы кочкорубузду алып келдик элек. Ошол веси 138 килограмм болду. Жашы 2 жаш. Муну болсо ушул былтыр Кара Болтодон алып келгенбиз. Атайын аты чыккан стариктин прямой баласы. $2000 алып келгенбиз. Ошо иншалла Кудай буйрса былтыр алып келип койлорго кошконбуз. Койлорду дагы башка жактан алып келип Кудайга шүгүр берекесин берип атат. Козулары 10 кило, 9 кило, ортолору 8 кило түшүп атат. Бул самурай аттуу кочкор. Былтыр көлдөн ставкада биринчи орун алган 4 тиштер арасындачы 169,500 болгон. Биринчи бойдон болсо 1,5 болгон. Быйыл болсо бою 1,7 болду. Салмагы 169 эле болуп калды. Анткени өткөндө 185 килограмм болгон, ооруп атат, азырча оорупчу. Салмагы чытай ийиптир. Жакшы, мунун балдары да жакшы туулуп атат. Быйылкы баласы биринчи орунду алды, 122 килограмм болду. Бою 95тен өйдө болду да. Жакшы берип атат козулардычы. Быйылкы жаңы туулган козулар да жакшы да мунун. Ошол азыр мыкты кочкордун бири ушул. Эт май багыты менен ушул 3 жылдан 2 жыл 3-үнчү жылга кетип бартат. Ушул Арашан пародосундагы кой менен алектенип атабыз акырындык менен. Ошо бүгүнкү иш-чаранын катышуучуларына ийгиликтерди каалайбыз. Бүгүн аябай жакшы даярдык болуптур, Чаекте майрам жакшы өтүп атат. Бүгүнкү көргөзмөдөн 2 тиштен биринчи месттен алды, 128 килограмм менен. Бою болсо 97 сантиметр, вес 128. Линия ушу Кораблевскийге такалат экен. Мен деле муну сатып алгам. 1 жыл болду. Баасын келишимдүү деп атабыз чалгандарга. Азыр болсо 167 килограмм болду. Бой 1 метр болду. Мына козулар жакшы туулуп атат. Жакшы туулду да, бир койлорго коштук. Буга да заказ көп, ала турганда чыгардар көп, аябайчы. Эмне дейсиз? Багы жалпы элге ден соолук болсун, иштерине ийгилик, эки дүйнө бактылуу болсун,
аракет кыла берсин, жалпы амин эсен бололу. Ушундай күндөрдү көбүрөөк ставкаларды өткөрөлү. Жалпы элге ден соолук каалайм, иштерине ийгилик. Мындай арашан асыл туткул мал чарбасын бакканга үндейт элем. Анткени бул малда вес десе вес, баа десе баа, баардык нерсе бакканга жараша болот экен. Бирок эркиндей койду баксаң деле ошол бара, мындай койду баксаң деле ошол бара, бирок мунун пайдасы көбүрөөк болот экен.